Коомуздагы кайрымдуу элдин колдоосуна муктаж болгон мекендештер биздин Кайрымдуу бал коомдук кайрымдуулук фондуна кайрылып, сыздаткан үнүн элге жеткизип берүүсүн суранып келишет. Бул жолу бизге Баткен облусунун Катамжай районунда жайгашкан Маркас айылынын тургуну 33 жаштагы Мурадил Зияев бизге кайрылган. Биздин фонддун журналисти алыскы жерге барып, Мурадил мекендештин кайрылуусун угуп келди. Айылда жүрүп иштеп жүргөм. Айылда жумуштар, үй иштер. Көкүрөгүм такашкандай болуп эле, давлениям 180ден түшпөй койду. Ыстыма чыгып, кийин бутумда варикоз бар эди, ошону Ош областына караштуу ошо больницага операция кылдырганы барам деп, ошол жерден каналуу анализден билинип калды. Что кан оорусу деп айтып, ошол биринчи химиясын ошол Оштон алып чыктым. 87% менен аккан рак оорусу болуп калыптыр. Мен өзүмө биринчи ооруду айтышкан жок, үйүмдөгү бир туугандарым айтышыптыр. Ата-энеме дагы айтпай, акама, эжеме айтышыптыр ооруну. Мен өзүм кийин сүрөттөн билип алдым, үйдөгүлөр мага айтпай кичине сүрөткө жашып андай неме кылышкан экен, ошондон билдим окуп. Өзүм билгеним жок, өзүм кийин билдим. Кабыл алганым эми 3 баламды ойлодум. Bir tуугандарым, ата-энемди ойлодум. Башка фонд немелерге издегенибиз жок. Үйдөгүлөр ошо айтып атпаймынбы, мен сүрөтүмдү уктап жатканымда эжем ошол жерден тартып, ондай Инстаграмга киргизишиптир. Мен ошондон көрүп калдым, кийин оорудун атына кандай оору, кандай экенине. Ошол кийин анан ошо бир туугандарым ушул немени фондду, силердин фондуңарды издешип неме кылышты. Бул аккан оорусуда өзүңдөн өзүң андай сезбейт экенсиң. Качан уже до конца жетип калганда көбөйүпчү. Ошондо билет экенсиң, мындай давлениям түшпөй коет экен. Менин давлениям түшпөй койду. Анан мындай тикеге карап баса албай калдым. Көкүрөгүм уюп калды да, короче. Вообще дыхание жетпей калды. Ошо ыстыма болуп эле, анан бир жери Кудай сактасын, кровотечение болсо кан токтобой коет экен. Ошолорго кан куюп, ошолорду кылып турдук. Ошто биринчи терапия, химиотерапия алдым. Урматтуу кыргыз элим, мен ушу сиздерден кайрылып сурайт элем. Өзүбүздө 3 уулум бар, эми ошо дарыланганга химия немелерге Индияда болот экен, көп каражат кетет экен. Бизде эми андай сумма жок. Сиздерден кайрылып сурайт элем, жардам беришиңиздерди. 3 уулумду ушу өзүм чоңойтоюн деген ниетим бар. Сиздерден кайрылып жардам беришиңиздерди сурайт элем. Мурадил мекендешибиздин бул аккан оорусу менен ооруп калганын кокусунан эле билип калган. Ошол күндөн бери минтип үйүндө кароодо жатат. Ар жума сайын ооруканага барып кан куйдуруп турбаса ден соолугу начарлап, кыйналып кетет. Ал эми минтип оорудан кыйналып жаткан Мурадилди көргөн энеси менен жубайы көзүнөн жаш төгүлөп, аргасыздан кайрымдуу кыргыз элине кайрылып турган кези. Кайрымдуу кыргыз элимден жардам сурайбыз. Üç balamın atası ушинтип болуп калды. Колдооңуздарга муктажбыз. Жардам берип койсоңуздар. Кандай өтө кыйналдым. Ушунчалык ыйлап кыйналдым. Azırga çeyini iyilerim de, Kuday'dan dileyim. 3 de balası var ile. Yaratgandan surayım. Şu balam жақсы болып кетсе екен деп. Қалайын, қырғыз елі. Şu balama жардам берсеңіздер. Қаражатымыз жақсы жетішпей қалды. Birinci kurs lеченияны Оштон алып келди. Дагы экинчисиге барыш керек деп doktorlar чакырып жатат. Ушуга каражат жетишпей калды. Ошон үчүн кыргыз элимден суранып кетет элем.
Şu balam жақсы болып кетсе, ол Аллахтан. Урматтуу кыргыз элим, бул баламды Индияда операция кылыш керек экен. Ошон үчүн силерге кайрылып жатамын. Жардам беришиңиздерди суранамын. Ошол кайрылам элдерге. Мурадил мекендешибиз ооруп жаткан ак кан оорусунан сакаюунун бир гана жолу бар. Бул деген сөөк чучугун алмаштыруу же орусча айтканда трансплантация костного мозга операциясын кылдыруу керек. Ал эми бул операция чет өлкөдө кымбат каражатта кылынат. Ошол себептен Мурадилдин ата-энеси, бир туугандары, айылдаштары кайрымдуу элге кайрылууда. Биз ушу жердешибиз, инебиз Мурадил мындай ооруп калыптыр. Ошого операция жасаш керек экен. Тилекке каршы бул операция биздин Кыргыз Республикасынын чегинде болбойт экен. Чет өлкөгө барыш керек экен. Ал үчүн өтө көп чоң суммада акча каражаты керек болуп калганыгына байланыштуу биз айыл өкмөтүнүн жетекчилиги, депутаттар, айыл кеңештин депутаттары карап турбастан уюштуруу иштерини, түшүндүрүү иштерини сүйлөшүп, элге кайрылып атабыз, элден жардам бергиле деп жардам сурап атабыз. Бул өлкөбүздүн 3 баласы бар, өзү аябай жакшы бала, алдыңкы патриот жигиттерден эле, бирок эми оору деген оору экен, ушундай болуп калды. Буюрса, Кудай кааласа жакшы болуп кетет деген чоң үмүттөбүз. Биздин айыл өкмөттө 16 миңден ашык калк, 17 миңге жакын калк жашайт. Эки чоң айылыбызда эки чоң мечитте жума намаздары окулат. Ушу жума намаздарга барып, имамдар менен сүйлөшүп, өткөн жумада имамдарга айтып, элге кайрылуу жасап атабыз. Мына улуу ораза айында турабыз. Кайрымдуулук элден көп түкүрсө көл болот экен. Элден чогултуп, ушу жардам берели, ушу кичине соопчулук, бир жагы соопчулук болот, экинчи ушу бир үй бүлөнү жакшы балдардын өмүрүн сактап калалы деген мааниде аракеттер болуп атат. Айыл өкмөтүнүн частично өзүбүзгө келсек, биз айыл өкмөтүнүн коллективи сүйлөшүп туруп бир күндүк эмгек акыбызды бул 15 миң тегерегин түзөт экен, которо берип атабыз. Дагы карап турбайбыз, дагы ушундай уюштуруу иштерини жүргүзө бермекчибиз. Урматтуу кыргыз элим, кыргыз журтум, урматтуу чет өлкөдө миграцияда жүргөн кыргыз боордоштор, жердештер, туугандар, ушул жигитке акчалай аз да болсо кичинеден көгүлдөн чыгарып жардам берип коюңарды суранабыз. Көп түкүрсө көл болот дейт. Соопкерчилик иш болот, мына улуу Рамазан айында турабыз. Чет өлкөдө Москва шаарында, Россиянын башка шаарларында иштеп жаткан жердештер, ушу баардыгыңардан суранат элем. Мүмкүнчүлүк болушунча ушу жардам бериңерди. Мурадил мекендешибиздин жүрөгүнүн түпкүрүндө бир эле кыял бар. Бул кыял 3 уулун татыктуу тарбиялап өстүргүсү келет. Бирок ак кан оорусу кыялдарга балта чабып жатканы баарыбызга көрүнүп турат. Кайрымдуулукту туу туткан урматтуу кыргыз эли, келиңиздер, Мурадил мекендешибиздин кыялына бирге жеткизип, айлардын султаны болгон ыйык орозо айында кайдыгер карабай, колубуздан келген колдообузду берели.